Өткөн жылдын октябрь айындагы окуялардан кийин өлкөдөгү саясий кырдаал өз нугуна түшүп, мамлекеттин өнүгүүсүнө багытталган саясий өнөктүктөр өз тартиби менен ишке аша баштады. Учурда калктын каалаганы эле тынчтык жана туруктуулук болууда. Эксперттик коомчулуктун пикиринде, элди дүрбөлөңгө салган ар кандай чакырыктар менен өлкөнүн стабилдүүлүгүнө доо кетирип алуу коркунучу бар. Андыктан азыр митинг, пикет сыяктуу көрүнүштөр экономикага залакасын тийгизбей койбойт. Мындан улам көйгөйлүү маселелерди чечүүдө ар тараптан туруктуу болгон өлкө гана утушка ээ болот дейт саясат таануучу Алмазбек Ахматалиев. Албетте, туруктуулук, стабилдүүлүк абдан маанилүү. Себеби ар бир революция сайын эле биз баягы алдыга деле жылган жокпуз. Жаңы проблемалар, эски проблемалар чечилбейт экен. Чечилсе да азыраак чечилип, жаңы проблемалар көбөйүп кетип атпайбы. Анын үстүнө быйыл ноябрда өлкөдө парламенттик шайлоо өтөт. Ушул сыяктуу саясий өнөктүктөрдүн алдында элди тынчтык менен туруктуулук маселелери тынчсыздандыра баштайт. Мындай жагдайды айрым күчтөр пайдаланып, эл арасына дүрбөлөң салууну каалагандар да жок эмес. Ошондуктан буга жол берилбеш үчүн шайлоо өнөктүгү таза жана калыс өтүүсү маанилүү дейт серепчилер. Алмазбек Ахматалиев ар бир жаран конституциялык укугунан пайдаланып, митингге чыга аларын, бирок ошол эле учурда ал тынч жол менен гана өтүшү керек деп эсептейт. Шайлоонун убагында бийлик дагы азыр мындай принципиалдуу позицияны ээлеш керек. Менин жеке пикиримде. Бул эмне? Бул баарына бирдей шарт түзбеш керек. Ким тарабынан гана болбосун, мыйзам бузуулар бөгөт коюш керек. Эгер акча тараткан болсо, же болбосо добушту сатып алам дегендер болсо, алар биринчи күндөн эле баштайт. Ошолорду эле четинен тизмеден чыгарып, же болбосо партиясын чыгарып, бир мандатты болсо талапкердин өзүн чыгарып турса эле, же болбосо предупреждение кылып, ушу сыяктуу нерселер болуп турса, абдан чоң эффект ушу берет деп ойлойм. Мамлекеттин экономикасын көтөрүү, аны менен катар геосаясат маселеси, социалдык жактан көйгөйлөр дүйнөлүк тенденцияга айланууда. Мындай сыноолорду ар бир өлкө баштан кечирип жатат. Аларды ирети менен чечүүдө ошол өлкөдөгү саясий стабилдүүлүк жогорку мааниге ээ экенин саясат таануучу Эдил Осмонбетов билдирди. Негизги азыр геосаясаттык кырдаал дүйнөдө аябай бар. Ага сөзсүз мындай тынчтык, саясий туруктуу керек. Саясий туруктуу болгондон кийин биз сөзсүз ошо үстү мындай Кыргызстанда экономикада көйгөй маселелер болгондо аны чечип алабыз. Анан саясий туруктуу болбосо эч кандай мындай көйгөй маселе экономикада болуп, социалдык тармактарда чече албайбыз да. Ошон үчүн мен ойлойм, Кыргызстанда жана саясий туруктуу керек. Кыргызстандын бүгүнкү күндө өзүнүн өнүгүү багыты менен жаркын келечекке умтулган жана эркиндикти сүйгөн эли бар. Болгону азыр элге тынчтык жана ынтымак гана керек деген пикирин академик, легендарлуу парламенттин депутаты Жамин Акималиев билдирди. Ал биринчи радионун түз эфиринде өлкө келечегин ойлогон ар бир жаран элдин ынтымагын бекемдөөгө өз салымын кошушу зарылдыгына да токтолду. Азыр турмуш кызуу жүрүп атат. Бийлик аябай күн түндө иштеп атат. Аны ушундай кезде ошолорго жок дегенде көмөк көрсөтүп, шарт түзгөн ордун митингге айтабыз, митингге чыгабыз деп элди чакырыш. Бул баягы бөйрөктөн шерак чыгандай эле кетти. Бул өзүндө ойлош керек бар адамдар. Макул митингге чыккан эмне болот деп. А митингге чыгат деген ал шылтоо да. Бул дүрбөтүү, элди алаксытуу, бийликке тоскоолдук кылуу, элге кызмат кылган келе мынакей азыр шайлоо элетет. Азыр айтып атпайбы, Садыр Жапар, эмки көңүл мен чек арага бурам деп. Баткенге канча жолу барып келди. Ай сайын барып атпайбы, жакындары барып кетти. Ошо шарт түзүп атат. Тынчтык боюнча Тажикстанга чейин барып келди. Мына башка маселелер чечейин деп атат. Мына пенсияны көтөртөйүн деп мына иш башталды да. Эми ушуга ыраазы болуп, ушуга шарт түзүп, жок деген ушуга мүмкүнчүлүк бериш керек да. Дүйнөдө рекорд койдук бул митингге чыгуу боюнча, ушу боюнча, революция боюнча, кээде сыртка чыкканда уялабыз. Иштейли, баарыбыз иштейли, баарыбыз салым кошолду. Эми өлкөнү ойлойлу, элди ойлойлу. Белгилей кетсек, учурда социалдык тармактарда коомго туура эмес чакырыктарды таштаган ар кандай маалыматтар тарап жатат. Алар өлкөнүн туруктуулугун жана тынчтыгын ойлобой, жеке адамдардын гана кызыкчылыгы үчүн бул кадамдарга барууда дешет шаар тургундары. Мен айтарым, ушу элим бул бийлик асылып, жамандык кылып, асылганды токтотмой. Бул эң уят нерсе. Кыргыз адам, эр жигит деген бул бирөөнү аскерлеп, бирөөнү маскарлаган болбойт. Бийлик асылмайды токтотойлу. Анан чоңдорубуз ушу жеп иче бербей ушу элге кичине күйүмдүү болсо. Мен митинг болгонго каршымын. Кимдир бирөө буну обеспечить этип атат. Кимдир бирөөнүн чөнтөгү көбүрөөк. Ошолу митингге жумшагандан көрө бейбечарага берсин. Детдомдо жашаган ата-энесине зар болгон балдарга берсин. Майып болуп жаткан оорукчандарга берсин.
мен каршымын митингкечи. Тынчтык керек бизге. Тынчтык болсо өнүгүү болот. Баягы ынтымак бар жерде ырыс бар дегендей бири-бирибиздин эле немебизди чукуп анан бир кайсы бир адамга жумуш керек, же эмне болсо эле ушундайларды уюштуруштун кереги жок. Азыр Садыр Жапаров аябай жакшы иштеп атат. Өзүбүздөн чыккан уулубуз. Биз билбейм, андайларга каршымын, мен эч качан чыккан эмесмин. Да, кимди куулайт, митинг кылышып алып, эмне кылышат? Билбейм, ким кандай ойлойт. Эл таза, эл бар жоктон таза бит. Митинг кереги жок. Ой, эмне митинг кылабыз, өзүбүздүн эли жерибизде. Митинг кылган менен эртип талкалап эле кайра эле оңдоп атпайбызбы? Ошо өзүбүздүн эле чөнтөбүздөн кетип атпайбы кайра? Каршымын, митинг болбой эле койсун, ынтымак болсун, тынчтык болсун. Садыр Нуркожоев аман эсен буюрса, ага биз ийгилик берсек анан ал оокатын кылат да. Эми ар кандай маалыматтар менен элди тажатып жүрүшпайбы? Ушундайлар ар кандай маалыматтарды таратпаса жакшы болмок. Элибизде, жерибизде тынчтык эле болсо болмок. Митингдердин кереги жок, элдин баары тажап калды дегендей. Элди бузуп жаргандар оларга туура эмес. Ону эле жок кылыш керек. Биз бөлүнбөй, жарылбайбыз. Баары бир кыргызбыз. Ошон үчүн тынч жашаң Алла Таалам өзү колдосун. Бүтүндөй журтка кадыры сиңген, мамлекеттүүлүктү түптөөгө салым кошкон инсандар, экономиканы көтөрүү, ошол эле маалда инвестициялык климатты жакшыртууда жана башка көйгөйлөрдү чечүүдө өлкөдөгү коомдук саясий абалдын туруктуу болушу абдан маанилүү дешет. Андыктан жарандар коомду козуткан ар кандай чакырыктардан алыс болуусу шарт деп серепчилер белгилөөдө. Урмат Жээнбеков, Биринчи радио.